Урматтуу аймак жетекчилери, акимдерге биз өтө чоң ыйгарым укуктарды бергенбиз, бирок бүгүнкү күндө жыйынтык көрүнбөй жатат. Жергиликтүү бийлик эл менен тыгыз байланышта иштебегендиги үчүн жарандар агылып келип, мына бизге Бишкекке келип арызданып атышат. Ар бир жарандын маселесин терең түшүнүп, качан, кантип чечсе болорун айтып, жарандар эмес, силер бизге сунуш киргизип турушуңуздар керек эле да. Тескерисинче биз эл менен силердин ортоңордо арбитр болуп калдык. Силерге тиешелүү ишти биз аткаруу менен алектенүүдөбүз. Бул жакшы көрүнүш эмес. Ошондуктан азыртадан ойлонуңуздар. Эскертерим, кандай гана кызмат болбосун, аны мансап катары көрбөгүлө. Биз элге кызмат кылып жатканыбызды унутпашыбыз керек. Буга чейин билимдүү жана тажрыйбалуу адистерди кармап калууга мүмкүндүк бербеген эмгек акынын аздыгы шылтоо болуп келген. Дайыма айтып келгенсиңер, эмгек акы аз, ошондуктан кыйын адистердин баары келбей атат, болбосо кетип калып атат жакшы адистерди. Буюрса мына 1-августтан тарта бул маселени жакшыртабыз. Ошондуктан иштейм деген кадрларды тапкыла. Ар бир кызматкер өз ишин жүрөгү менен сүйүп иштегендей болсун.